Саламатсыңарбы балдар? Азыр кыргыз тили башталды. Сабак көңүлдүү өтсүн. Мен силерге жагымдуу маанай каалайм. Балдар, сүрөттү карагыла. Эмне жөнүндө сүйлөшөбүз? Ойлонгула. Сабактын темасы кийим, кечелер. Телеурок. Бүгүн сабакта кийимдердин аталышын үйрөнөбүз. Кийимдер жөнүндө сүйлөшөбүз. Канча, кандай деген суроо бергенди жана жооп бергенди үйрөнөбүз. Сөздөрдү мени менен чогуу кайталагыла. Топу, ак топу. Менин ак топум бар. Көйнөк. Кыздардын жана балдардын көйнөгү. Кооз көйнөк, бир көйнөк. Акылайдын көйнөгү кооз. Актандын көйнөгү ак. Шым. Көк шым. Актанга көк шым жарашат. Өтүк. Кызыл өтүк. Акылайдын кызыл өтүгү бар. Мээлей. Жылуу мээлей. Актан менен акылайдын мээлейи жылуу. Азаматсыңар балдар. Эми балдар, кандай, канча деген суроого жооп бергиле. Сүрөттү карап тапкыла. Бул топу. Түсү кандай? Кызыл топу. Бул көйнөк. Саны канча? Санагыла балдар. 2 көйнөк. Бул көйнөк. Көйнөк кандай? Көйнөк кооз. Бул шым. Кандай шым? Түсүн тапкылачы. Жашыл шым. Бул өтүк. Канча өтүк экен балдар? 3 өтүк. Бул мээлей. Түсү кандай? Кызыл мээлей. Азаматсыңар балдар. Сабакты уланталы. Балдар, ырды окугула. Кичинекей Асанга калпак абдан жарашат. Ак шым калпак кийгенде элдин баары карашат.
Кана балдар, ырды дагы бир жолу өзүңөр окугула. Балдар, Асандын кандай кийимдери бар экен? Ойлонгула. Туура, Асандын калпагы, шымы бар экен. Сенде кандай кийимдер бар? Балдар, таянычты колдонобуз. Менде топу, дагы кандай кийимдериңер бар? Өзүңөрдүн кийимдериңерди айткыла. Кийинки тапшырмада үлгү боюнча айткыла. Бул шым мага чак экен. Бул эмне, балдар? Көйнөк. Бул көйнөк мага чак экен. Бул көйнөк мага жарашат. Бул эмне? Туура, бул калпак. Бул калпак мага жарашат. Телеурок. Акылай, сага көйнөк абдан жарашат. Актан, сага калпак чак экен. Балдар, сүрөт менен толуктап айткыла. Апам мага канча? Саны канча экен, балдар? 2. Бул эмне? Шым сатып берди. Туура, апам мага 2 шым сатып берди. Менде кооз эмне? Менде кооз көйнөк бар. Чоң атама ак. Бул эмненин сүрөтү, балдар? Калпак жарашат. Демек, чоң атама ак калпак жарашат. Балдар, кийинки сүрөттү карагылачы. Актан менен Акылайдын кийимдери аралашып калган. Кийимдерди туура бөлүштүргүлө. Кана балдар, азыр туура тапкыла оюнун ойнойбуз. Балдар, бул тапшырмада Актан менен Акылайдын кийимдери аралашып калган. Силер аларды бөлүштүргүлө. Акылайдын кийими кайсылар? Актандын кийими кайсылар? Жакшылап ойлонгула. Туура бөлүштүрдүңөр деп ойлойм. Эми туура тапкыла оюнун ойнойбуз. Кызыл көйнөк. Тапкылачы, балдар. Бул кызыл көйнөк. 3 өтүк. Санагыла, балдар.
Мына 3 өтүк. Ак топу. Бул ак топу. Эки калпак. Табабыз балдар. Мына эки калпак. Кийинки сүрөт кара шым. Кана балдар кара шым. Бул кара шым. 4 көйнөк. Санадыкпы? Мына 4 көйнөк. Көк мээлей. Бул көк мээлей. Азаматсыңар балдар. Эми кийинки сүрөттөн 3 айырма тапкыла. Жакшылап карайбыз балдар. Кандай айырмачылыктар бар? Текшерели балдар. Биринчи бул бантиктин өңү. Экинчиси гүл. Үчүнчүсү бул туфлидеги бантиктин өңү. Мен силерди туура тапты деп ишенем. Телеурок. Азаматсыңар балдар. Бүгүн силер менен кийимдер менен тааныштык. Сабак ушуну менен аяктады. Саламатта болгула.